Чолпон Сулайманова акыркы 5 жылдан бери кыргыздын жип өрүмдөрүн кеңири изилдеп, аларды өздөштүрүп, аны менен бирге тарыхы туурасында маалыматтарды топтогондордун бири. Ушу кездинүүгө келгенде мен ошолорду көрүп абдан мындай кызыктым да. Бул Кыргызстанда көчмөндөр болсо да анын жашоолору да кандай болчу да, көчүп жүргөн, ошондо да булар кандай сонун нерселерди, кооз нерселерди жасаган. Муну да менин чоң тайнелерим, чоң апаларым өрүп жасап жүргөн. Эмнеге ушулар умтулуп калыш керек? Булар да умтулбаш керек. Ушуну мен көбүрөөк үйрөнүп, ушу кийүүнүдөн дагы кандай көп ыкмаларын үйрөнүп, дагы жаштарга жайылтканга аябай мындай өзүм умтулдум да. Бүгүнкү күнү дал ушул жип өрүмдөрү кийиз дүйнө маданияты ирими аркылуу окуучуларга үйрөтүлө баштады. Алгачкы ирим Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясында биринчилерден болуп уюштурулган. Иримдин негизгисинде ушул эле кыргыздардын кол өнөрчүлүгү, салттуу билимдер боюнча ушул өрүмдөр, жип өрүмдөрү, сайма саю, жүн менен кийизди уютуп жасоо, иштөө. Бул жерде байыркы салттуу билимдерди азыркы заманбапка ылайыкташтырып, жаштарга эмне керек, өзлөрүнүн колунан өзлөрүнө керектүү нерсени жасап алуу, ошол багытында окутуп жатабыз. Балдар таң калыш, мен да өзүм сүйүнүп атам, что балдар аябай кызыгып, анан суроолорду көп сурап, анан ушундай үйрөнөйүк деп эметкен, даже кыздар эмес, эркек балдар да үйрөнгөнгө аябай сүйүнүп атам да. Анан, конечно, ал эми уже моторика өзүнчө кичинекей балдарга да моторика, анан улуу муунга деле бизге деле моторикага аябай жакшы. Мага өзүмдүн ден соолугума да, мындай өзүмдүн кандай бир ой жүгүрткөнгө да аябай жакшы салым кошот ушу өрүмдө өзүмдүн. Азыр өрүмдөрдүн эки негизги ыкмасын, бул чалма өрүмдөрү жана таңдайчы өрүмү, муну бүтүп жатабыз буюрса. Азыр эми сайма баштайбыз буюрса, сайма сайганды ошо жалпысынан эле кыргыздардын керме саймасын, илмешибеге менен сайма сайганды үйрөтүп баштайбыз да. Андан кийин ошо кийиз менен иштегенди. Жыл аягына чейин бир балдардын ошо жылдын аягында өзүнүн кылган иштерин көргөзөбүз буюрса. Анан мындан ары дагы мектептер менен иштешүүгө, негизи эле ошо жалпы жаштар менен иштешүүгө биз ар дайым кийүүнү ачыкпыз. Мындан аркы башка мектептер менен да иштешүүгө даярбыз. Салттуу билимдерди жайылтуу багытын көздөгөн ирим ийгиликтүү башталып, учурда окуучулар кызыгуу менен катышып, жип өрүмдөрүнүн 4-5 түрүн үйрөнүшкөн. Эки жип болуп чыгат. Мынакей булар болсо ошондо жиптерден жасаган браслеттерди үйрөнүп кызыгып келдим да бияка. Анан мен деген биринчи кырын билем, анан экинчисин, анан төртүнчүсүн. Мен үйдөн буларды 1 саатта же 40 мүнөттө бүтүп коем. Менин атым Эркинбекова Аделя, мен 5-класста окуйм. Мен өзүм кызыгуу менен келгем. Мен келгениме 1 жума, 2 жума болуп калды. Мен 4 кыр, таңдайча жана жалпак өрүмдү билем. Калгандарын дагы үйрөнөм деп ишенем. Саламатсыздарбы? Менин атым Абдуллабекова Айсезим, 7-класста окуйм. Мен бул иримге келгениме 1,5 ай болуп калдым десек болот. Мен 1,5 айда бардык өрүмдөрдү үйрөнүп бүттүм. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.